Салам достор, азыр биз кесиптешим Бегимай, кесиптешибиз Мерим менен аудио подкастыбызды жаздырып чыгардык. Видео форматындагы силер менен сүйлөшүүгө чечтик, себеби баягы уга бербей бизди дагы көрүңүздөр дедик. Азыр мен микрофонду ошо кесиптешим Бегимайга берем. Бегимай подкастер деп койсок дагы болот. Угармандарга мындай сунуштарыңызды, каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз. Салам достор, сиздер менен дагы үнүбүздү гана угасыздар. Эми бүгүн бетимди да көрдүңүздөр го. Барыңыздарга рахмат, биздин подписчиктерибизге чоң рахмат. Бизди угуп, кызыгып биздин подкасттарыбызга көбүрөөк бизге сунуштарыңыз болсо комментарий жазганды унутпаңыздар. Биздин саныбыз көбөйсүн, көбүрөөк адам бизди уксун десеңиздер, анда бизге катталганды унутпаңыздар. Бул сиздердин бизге болгон абдан чоң жардамыңыздар болот. Биздин бүгүнкү подкастыбыз биздин коногубуз менен болду. Коногубуз Мерим. Манаңыз кандай, подкасттан жаздыруудан кийин кандай бир ичиңизде сүйүнүч пайда болду, ошо манаңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Саламатсыңар урматтуу угуучулар, теле аябай кубанычтамын. Чакырганыңар үчүн чоң рахмат. Себеп дегенде биз аябай көйгөйлүү бир түшүнүкчүндө теманы, информацияны таратып жатабыз. Ошондуктан мен үчүн да бул аябай маанилүү, ал тургай элибиз үчүн да маанилүү бир тема болуш керек. Рахмат. Мына достор, биздин бетибизди бир сыйра көрдүңүздөр, тааныштыңыздар. Кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө.